лекциянын темасы Кыргызстандагы элдик революциялар, себептери жана натыйжалары. 2015 жылы 24 мартта Бишкектеги Аларча резиденциясында 2005 жана 2010 жылдардагы элдик революциялар, себептери жана натыйжалары аттуу темада илимий практикалык конференция болуп өттү. Конференцияга белгилүү окумуштуулар, тарыхчылар, мамлекеттик коомдук ишмерлер, ошондой эле коомчулуктун өкүлдөрү катышып, массалык маалымат каражаттары аркылуу элге чагылдырылды. Конференциянын жүрүшүндө 2005 жылы 24 мартта жана 2010 жылы 7 апрелде болуп өткөн саясий окуяларга элдик революциялар деген аталыш берилип, анын себептери жана натыйжалары кеңири талкууланды. Конференциянын соңунда илимий негизделген резолюция кабыл алынды. Бүгүнкү лекциябыз ошол конференцияда кабыл алынган резолюциянын жана ошол конференцияда чыгып сүйлөгөн окумуштуулардын макалаларынын негизинде даярдалды. Тарых илиминде революциялык кырдаал түзүлбөйүнчө болбойт деген теория бар. Конференцияда чыгып сүйлөгөндөр ушул 2005-2010 жылдары болуп өткөн элдик революциянын алдында Кыргызстанда революциялык кырдаал болгон деген тыянакка келишти. Анткени революциялардын алдында Кыргызстанда революцияны болуш үчүн объективдүү жана субъективдүү себептер топтолгон. Негизги объективдүү себептердин бири ушу эки революциянын алдында саясий бийликтин башында турган күчтөр өлкөнү өзлөрү каалагандай башкара албай калган. Ал эми эл массасы мурдагыдай жашоону каалабай калган. Бул революциялык кырдаалдын негизги себеби ушул саясий окуялардын алдында болгондугу жөнүндө бир катар окумуштуулар чыгып сүйлөштү. Ушул аталган эки окуянын негизги себептери катарында конференцияда төмөндөгүлөр айтылды. Биринчиден, эгемендүүлүктүн жылдарында башаламан жүргүзүлгөн реформалар эл күткөндөй натыйжаларды бере алган жок. Экинчиден, Кыргызстанда элдин жакырчылыгы, жумушсуздук мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. Элдин жакырчылыгынын күчөгөндүгү жөнүндө эл аралык эксперттер дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп, эсенги мамлекеттердин ичинде Кыргызстан эң артта калгандыгын жазып чыгышты. Алардын маалыматы боюнча ушу эгемендүүлүктүн алгачкы 10 жылдыктарында Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли көтөрүлүп, калктын 70%-не жакыны жакыр турмушта жашап калган. Революциялык кырдаалдын негизги себептеринин бири катарында ошол бийлик жүргүзүп аткан, мамлекетти башкарып аткан күчтөрдүн алсырашы
konstitutsiyаны kayra özgörtүүnün natijasında mamleket özünün funksiyasını tak atkara albay, negizинен президенттин жеке бийлиги орноп калгандыгы ошол конференцияда аргументтер жана фактылар аркылуу далилденди. Экономикалык жана финансылык ресурстардын бардыгы тең бийликти узурпациялаган күчтөрдүн колуна өтүп, тагыраак айтканда президенттердин жана алардын үй бүлөсүнүн, алардын тегерегиндеги адамдардын колуна өткөн. Анткени мамлекеттик бийлик экономикалык чөйрөдө, саясий чөйрөдө, бардык чөйрөдө ушул коррупция өзгөчө күч алгандыгы конференцияда белгиленди. Экс-президенттердин туугандары, анын жакын адамдары мамлекеттик бийликтин органдарына, өзгөчө сот бийлигине дагы кийлигишип, өзлөрүнүн ойлорун таңуулай баштагандыгын айткан окумуштуулар болду. Эгемендүүлүктүн жылдарында өткөн шайлоолордун бардыгы ушул добуштарды сатып алуу жана шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо менен өткөндүгү көпчүлүккө белгилүү болгон. Мындан тышкары элди нааразы кылган дагы бир жагдай бул Кыргызстандын ата-бабалар кылымдардан бери сактап келген жерлеринин коңшу мамлекеттерге жең ичинен же ачык эле сатыла башташы көпчүлүктүн нааразычылыгын күчөткөн. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда ушул эки президенттин башкаруусунун аяк жагында ушул сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги дагы чектеле баштаган. Бийликтин сөзүн сүйлөбөгөн журналисттер куугунтукка алынган. Өзгөчө экинчи президент бийликте турган мезгилде мамлекеттик бийликке моюн сунуудан баш тарткан оппозициялык күчтөрдүн айрымдары адамдар өлтүрүлө баштаган. Мына ушул сыяктуу окуялар элдик революциянын чыгышына алып келген. Конференцияда чыгып сүйлөгөндөр 2010 жылы 7 апрелде болгон элдик революциянын чыгышына түрткү болгон себептер катарында төмөнкүлөр көрсөтүлдү. Бийлик өзүнө каршы чыккандарды ачык куугунтуктап, айрымдарын өлтүрүүгө чейин барган. Журналисттерди коркутуп үркүтүү, бийликти колдобогон гезиттерди, базылмаларды, телекөрсөтүүлөрдү жабуу иши жүргүзүлгөн. Мамлекеттик бийлик криминалдык чөйрө менен коен колтук алышып кеткендиги дагы калайык калкка белгилүү болуп калган. Саясий бийликтин бир үй бүлө тарабынан ээлениши жана үй бүлөнүн байлыгын ар тараптан көбөйтүүгө, ар кандай жолдор менен көбөйтүүгө кылган аракеттер күчөп кеткен. Менчикти рейдерлик жол менен басып алуу өзгөчө экинчи президенттин бийлик жүргүзүүсүнүн учурунда күчөп кеткен. Ошентип Кыргызстанда авторитардык коррупциялык режим түптөлүп чыңдала баштаган. Конференцияда чыгып сүйлөгөндөр 2010 жылы 7 апрелде элдик революциянын чыгышына төмөндөгүлөр шылтоо болгон. Биринчиден, электр энергиясынын төлөмдөрүнүн 100%ке көтөрүлүшү, коммуналдык тейлөө, жылуулукка төлөмдөр 500%ке көтөрүлүшү, чөнтөк телефондордун төлөмдөрүнүн көтөрүлүшү, коррупциялык схемалардын бардык чөйрөлөрдө күч алышы
Бұл елдік революцияның 7 апрелде чыгышына шылтоо болгон. Ел адегенде талас менен нарында көтөрүлгөн. 6 апрелден 7 апрелге караган түнү оппозициянын лидерлеринин көпчүлүгү камакка алынган. 7 апрель күнү элдик кыймыл стихиялык түрдө башталып, Ала Тоо аянтына келген эл бийликти алууга, ошо коррупцияланган бийликти жоюуга аракет баштаган. Мына ошол карама-каршылыкты тынчтык жолу менен сүйлөшүүлөр аркылуу чечип коюунун ордуна мамлекеттик бийликтин башында тургандар ошол тынчтык митингге чогулган элге каршы ок аткан. Мунун натыйжасында 78 адам курман болгон. 1000ге жакын адам, айрым маалыматтар боюнча 1500 адам жарадар алышкан. Ошентип, ушундай тирешүүнүн натыйжасында, кан төгүлүүнүн натыйжасында Бакиевдин режими кулатылган. Бул режим кулагандан кийин Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт түзүлгөн. Кыргызстанда мамлекетти башкаруу ишин жоготуп алуу, ал тургай эл аралык басма сөздө Кыргызстан мындан ары мамлекет боло алабы? Кыргызстан мамлекет катарында дүйнөлүк картадан жоголот. Кыргызстан ушул бөлүнүп, жарылып жок болот деген дагы талкуулар жүрө баштаган. Ушундай кырдаалда биринчи кезекте өлкөнү укуктук тартипке салуу, стабилдүүлүктү камсыз кылуу маселеси турган. Бул үчүн биринчи кезекте 2010 жылы 27 июнда жаңы конституция үчүн референдум өткөрүлгөн. Референдумда эл авторитаризмге каршы мамлекеттик башкаруунун ачыктыгы үчүн Роза Отунбаеванын өткөл мезгилдеги президенттиги үчүн добуш беришкен. Ошентип, Роза Отунбаева оппозициялык күчтөрдүн лидери катарында жоопкерчиликти мойнуна алып, бир эле мезгилде убактылуу өкмөттүн төрагалыгынын жана президенттин милдетин аткара баштаган. Экинчиден, өлкөдө стабилдүүлүктү камсыз кылуу үчүн экинчи кадам бул 2010 жылы 10 октябрда өткөрүлгөн парламентке шайлоо болду. Парламентке болгон шайлоолордун натыйжасында парламентке оппозициянын өкүлдөрү дагы кирди. Мурдакы эки президенттин мезгилинде жооптуу жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн адамдар дагы парламентке депутат катарында шайланышты. Бул абал өлкөдөгү тирешүүнү жоюп, стабилдүү абалды түзүүгө түрткү болгон. Үчүнчүдөн, өлкө жаңы конституцияга ылайык президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтүү жолун тандап алды. 2011 жылы 1 декабрда Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришти. Анткени ал президенттик шайлоолордо шайлоочулардын 63,2%-nin добушун алган. Кыргыз Республикасынын президенти өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын бекиткен.
Бұл программада өлкөнү өнүктүрүүнүн, реформалоонун багыттарынын приоритеттүү негизги багыттары аныкталган. Стратегияны ишке ашыруу үчүн президент башында турган координациялык кеңеш түзүлгөн. Бул советке бардык бийликтин бутактарынын, парламенттеги фракциялардын, оппозициялык күчтөрдүн, граждандык коомдун өкүлдөрү кирген. Чоң көңүл була турган маселе бул улут аралык маселе болгон. Анткени контрреволюциячыл күчтөр өлкөбүздүн түштүгүндө Ош жергесинде 10 июнда эки боордош элдин ортосунда, тагыраак айтканда өзбектер менен кыргыздардын ортосунда улут аралык жаңжалды чыгарууга жетишкен. Бул жаңжалда 400-төн ашык адам курман болуп, 20-дан ашык адам дайынсыз жок болгон. Көп адам жаракат алган.